Манас улуттук академиясы тарабынан Манасты даңктоо даңазалоо максатында санариптик эгиз долбоору иштетилип чыкты. Ата балага жер жолуудан кишүүгө бурас катары сакталып келет. Кыргыз элибиздин эзилден бери келе жаткан Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 22 апрелиндеги номер 126 Кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы Манас эпосунун үчилтигин Манас Семетей Сейтеги эпосторун ар тараптан изилдөө жана популярдаштыруу боюнча кошумча чаралар жөнүндө 2024 жылдын 18 декабрындагы номер 369 улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жол жөнүндөгү жарлыктардын ишке ашыруу алкагында Манас улуттук академиясы көптөгөн долбоорлорду ишке ашырып келет. Кезектегиси санарип эгиз долбоору. Бүгүн 27 мартта Манас улуттук академиясынын демилгеси жана каржылык колдоосу менен даярдалган Манас Ордо улуттук комплексинин Манас эпосу музейинин санариптик эгизинин бет ачары инновациялык борбордо болуп өттү. Кыргыздын жакшы макалы бар, Сулайман тоо барбаса тоо Сулайманга келипчи дегендей, Манас эпосуна кызыккан баардык Манас таануучулар, Кыргызстандын жарандары таласка баргысы келет, Манас эпосунун музейин көргүсү келет. Бирок баруу мүмкүнчүлүгү барыбызга убакыттын таңсыздыгына байланыштуу, жолдун алыстыгына байланыштуу бара албайбыз. Биз ушул нерсени жоюунун же ушул нерсени ишке ашыруу максатында Манас улуттук академиясы өзүнүн каржысы менен Манас эпосу музейин сиздердин телефонуңуздарга алып келип берди. Азыр ушул баяндамасын көргөндө баардыгыңыздар экрандан дагы телефондон дагы көрүү мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Иш-чарага Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин орун басары Абдыкалыкова Гүлбара Кадырбековна, санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Жусупмамбетова Рахат Жусупмамбетовна, санариптик эгиздери жана башка иммерсивдик технологияларды иштеп чыгуу жана интеграциялоо компаниясынын жетекчиси Руслан Шантуров, улуттук кеңештин мүчөлөрү, Кыргыз Республикасынын эл акыны Жедегер Саалаев, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, Манас эли коомдук бирикмесинин төрагасы Асан Жакшылыков, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер жазуучу Бактыбек Максутов, манасчылар Замирбек Баялинов, Асаналы Калил уулу, улуттук тарых музейинин башкы директору, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Жылдыз Бакашева, Гапар Айтиев атындагы улуттук көркөм өнөр музейинин башкы директору, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Айгүл Мамбетказиева, Фрунзе үй музейинин директору Кеңеш Алмакүчүков, Манас эпосу музейинин директору Азамат Асейин уулу, Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын салттуу маданият жана искусство илимий изилдөө борборунун директору профессор Роза Аманова, профессор Кадыралы Коңкобаев, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Хусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенттери жана окуучулары катышты. Маанайды көтөрө турган, дух бере турган чоң долбоор деп эсептейм. Ошондуктан мен Манас академиясынын жалпы эмгек жамаатына жетекчиси Азиз мырзага терең ыраазычылык айтып койгум келет. Себеби Манас бул бүгүнкү күндө кыргыз жашоосунун, кыргыз тарыхынын энциклопедиясы дегенди айтып келебиз. Бирок ошону биз дүйнөлүк коомчулукка жеткирүүдө, жалпы эле биздин өзүбүздүн кыргыздарыбызга жеткирүүдө мына ушул санарип музейи сөзсүз түрдө чоң роль ойнойт. Мына бир гана тилегибиз мына ушул Манас музейи мындан ары, мындан дагы тереңдетилип, Манас эпосунун бардык тематикалары боюнча терең бир санариптелген музей болушуна тилектештигимди билдирем. Экинчиден, ушу көптөгөн тилдерде болсо, бир 7-8 эмес 30дагы ашкан тилдерде болсо, анан ошонун бардыгы дүйнөлүк масштабтагы жанагы интернет желесине илинсе, сөзсүз түрдө биздин Манас эпосубуз мындан дагы дүйнөлүк деңгээлге чыгат деген ишенимдебиз. Бүгүн биз кыргыз элинин көөнөрпөс мурасы Манас эпосун кеңирүү жайылтууга, даңазалоого мүмкүнчүлүк берген, учурдун суроо талабына ээ, чоң кызык жаратуучу инновациялык долбоорду талкуулоо үчүн бүгүн баардык ушул жерде чогултабыз. Манас улуттук академиясы тарабынан ишке ашырып жаткан Манас эпосу музейинин санариптик эгизи долбоору менен азыр таанышып, аябай сыймыктануу менен, суктануу менен баардыгыбыз жылуу сезимдер менен отурабыз. Бүгүнкү күндө маалымат технологиялары жашообуздун, ишмердүүлүгүбүздүн баардык тарабын
тармактарын кеңири камтыган заманда мындай долбоорлор абдан маанилүү. Жаңы технологиялар үнүмдүк ар кандай иш аракеттерди гана автоматташтырууда эмес, аламдашуу доорунун ар кандай чакырыктарына туруштук берүүдө бирден бир негизги курал жана мүмкүнчүлүк экенине баардыгыбыз күбө болуп жатабыз. Себеби өзүңүздөр көрүп жатасыздар, ушул санариптик технологиялардын өнүгүшү менен эле бирге бизде аламдашуу процесстери дүйнөдө абдан тездик менен жүрүп жаткан заманда, ошол эле учурда ошол эле аламдашуу процесстерин тездеткен санариптик технологиялар бизге кайра эле өзүбүздүн иденттүүлүгүбүздү сактоодо кайра эле бизге жакшы ушундай күчтүү курал болуп берип атат. Маданиятты, маданий баалуулуктарды, тарыхый мурастарды санариптик технологиялардын жардамы менен дүйнөлүк аудиторияга тартуулоо аркылуу кеңири жайылтуу мүмкүнчүлүгүн натыйжалуу колдонуп келген платформалар бүгүндө абдан арбын. Түрк мамлекети менен чогуу көптөгөн иштерди жасайбыз, анан ошолордон бизге сунуш келген да. Сиздерде боз үй бар, бирок боз үй казактарда да бар, башкаларда да бар. 5 бармак бар, ал дагы биздин уникалдуу эмес. Бирок бизде уникалдуу эмне бар? Манас бар, 3 илтик бар. Ошол 3 илтикти Кыргызстанда гана эмес, Гарвардда, Стэнфордда изилдөө жүргүзүп, ошол жактан белгилендирүүбүз керектигин биздин парзыбыз деп эсептейм. Ошондуктан бул биздин чоң бир кадамыбыз болуп эсептелинет. Бул долбоор иштеп чыгаргандарга чоң ыраазычылык билдирем. Андан тышкары бул долбоорду биз санариптик өнүктүрүү министрлиги катары бүткүл дүйнөлүк жагандай форумдарда презентация кылып сиздер менен чогуу ошол жактан көргөзгөнгө, колдоого даяр экенибизди билдирем. Бул музей өзү конкурстан өтүп, 7 проекттин конкурстан өтүп, илгери 80-жылдарда конкурс болгон ошону жеңип алган музей. Мында айтылбай калган жана туура айтты. Манас Семетей Сейтектен 3 илтиктен турат. Бет жагынан болсо ачылган эпос китеби кирип ичине кирип окуп чык деген сөз. Мындай 2-3 китептен турат. Фасадын жакшылап көрүп алсаңыздар, анан дагы жакшы жаңылыктар бар. Азыр ушунун үстүнөн иштеп атабыз. Буюрса Руслан мырза бизге жардам берсе, как раз азыр керек болуп турат, ушундай визуализация бизге керек болуп турат. Мына бетин карасаңыз, ачылган 3 китеп, янда 3 китеп, 3 илтик Манас Семетей Сейтек ортосу ачылып атат. Киргиле дагы Манасты окуп чыккыла деген сөз. Жан жагынан болсо, мен Манас Семетей Сейтек деп баягы атырылып, герсен тарткан сүрөттөй болуп, алдыга умтулган динамичный эмеси бар да, фасадтары бар. Анан эми калганын айтпай эле коеюн, кароо көп маселе бар бул жерде. Эми баягында Азиз мырза өзү катышып укту, концепцияны кошо калкулап кол коюп кетти, макул деп. Буюрса чоң жаңылыктар болот. Мен эми ошо Манас темасында жазып келаткан көп кыргыздын бири катары Манас дүйнө деген темада бир рох берейин сиздерге. Манас дүйнө. Манас дүйнө эмне деген керемет. Адамзаты мында эпос бере элек. Болуп туруп кыргыз Манас урпагы көп кыргыздын бул дүйнөгө келе элек. Манас дүйнө агып турат каныңда. Манас атаң коргоп турат жаныңда. Манас дүйнө кос дүйнө кайыптан кыргыз элге Кудай берген табылга. Манас дастан аягына чыкпасы чындык. Аны манасчылар устаты айтып бүтпөй кеткен улам урпакка айткан сайын чыгат жаңы ыптасы. Атап келдик 3 илтик деп, эпос деп. Айткым келет бул жөнүндө эки ооз кеп. Мамайча биз аруласак Сейтектен эр төстүкчө ар чорону эпос деп дастан кылсак элестетчи ар жагын. Айтып чыксак ар чоронун балдарын,
Кайсы элде бар мындай түпсүз казына? Азырынча Айкөл Манас жан-жагын айтуудабыз. Кошой менен Бакайды, Чубак, Сыргак кайсы бирин атайлы? Алманбеттин жомогундай чубасак айткылачы. Башка элде бул жашайбы? Эпос чыгар Манас жалгыз кагазда. Канча сыр бар кайып дүйнө Манаста. Ченсиз ойдун шексиз күчү катылуу. Манас кыргыз аң сезими талашпа. Бул акылес. Эл тарыхы, өткөнү, кайраганда келечеги көктөмү, кыргыз руху, салт санаасы, насили. Манас теңир колдоп турган көктөгү. Манас илим, алың жетсе казгының, элиң үчүн эмгектерди жазгының, жайма көкүл жашайдардай кезинде Манас менен өтсүн сенин жаштыгың. Башка жактан чыкса да атагы, бабалар бүт Манас менен жашады. Ичи чыкпай эпос деген терминге илимпоздор эпопея атады. Иш-чарада келген коноктор долбоордун маанилүүлүгүн белгилеп, санариптештирүүнүн маданий мурастарын сактоонун, уурду жана Манас эпосунун дүйнөлүк маданий мейкиндикте татыктуу орун алышына кошо турган салымы тууралуу пикирлерин билдиришти. Санарип эгиз инновациялык долбоору жаңы ыкмалардын жардамы менен Манас эпосун даңазалоо жана дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун Кыргызстанга, Манаска кызыккан жөнөкөй турист, сыртта жүргөн миллиондогу мекендештерибиз Манас эпосунун музейин кыдыра алат. Виртуалдык платформа маданий мурастарды муундар үчүн сактап, дүйнөнүн картасында Манас аламын аныктап белгилеп бекемдөөгө шарт түзөт. Манас Улуттук Академиясы ушул сыяктуу долбоорлордун ишке ашуусун улантып, улуттук руханий мурасты илимий жана заманбап усулдар менен изилдөө, жайылтуу жаатында иш алып барууну уланта бермекчи.